Ипподромду жылдырабыз. Анын орду бошойт, ал жерге бир татынакай Москва Сити дегендей, Ташкент Сити дегендей бир жакшынакай бир шаарды куруп, эмитен мына главный архитектор бул жерде отурат. Шаардын тургундары суктана тургандай, коноктор келип көрүп кете тургандай бир жакшынакай бир архитектурный ансамбльдерди кура башташыбыз керек. Айтып атпаймынбы, строительдердин жеке кызыкчылыгы эмне? Алар коробканы кура коюп, сатып алып басып кетип калыш. Даже мусорный бак кое турганга жер жок. Машина кое турганга жер жок. Бүт проблемалардын баарын куруп бүтүп, акчаны алып туруп, анан акырын бияка чыштап коюп кетип калып атышат. Андай болбойт. Ошо курулушчулар дагы, ошо курулушчулардын кажоюндары дагы баары шаарда жашайт да. Ошо үйгө кирип жашай турган кишилер да шаардыктар. Ошондуктан баарын тең иретке келтиришибиз керек да, орду менен. Мына автовокзалдарыңардын баарын чыгарып берели деп атабыз. Ага мына минимум 25 миллион доллар. Быйыл чыгарабыз. Быйыл акча бөлүп бере баштады уже. Мына 25 миллион доллар аяка жардам берип атабыз. Быйыл стадионду баштайбыз, 50 миллион доллар, футбольный стадион да азыр. Мындан тышкары мына мусоросжигающий заводуңарды жардам берип бүтүрөйлү деп атабыз. Чоң ушундой стройкалардын баары быйыл Бишкекте башталат, буюрса 1-2 жылда, же болсо быйылкы жылдын аягына чейин бүтөт. Мына ГИКтин программасы боюнча канча деген үйлөрдүн баарын куруп атабыз. Ошолордун баары биздин шаардын тургундары үчүн, ошолордун турмушу, жашоо турмушу оңолсун деген ниет менен сиздерге түздөн түз ушундай жардамдардын баарын берип атабыз.